Азамат Токтокунов. Биз болсо мен негизи ошол келечек долбоорунда ментор болчумун. Анан ошол күздүн башында Күздемий деп долбоор баштаганбыз. Андан соң Күздемирге болуп жылып кетти. Анткени бүгүн Күздемир чуркап жүрбөйбү Бишкекте марафон. Ошого такап жазганбыз да, атайын марафон болсун деп, идеясы окшош болсун деп. Алар жөө чуркап жүрүшөт, биз болсо онлайн чуркап жүрөбүз деген темада. Бирок алар менен сүйлөшүп калып айтышты, жок, ал брендти колдонбогула, ошондуктан өзүңөр ат койгула деп. Биз уже домен сатып алып койгонбуз. Анан хорошо деп туруп Күздемирге деп жылдырып койдук. Анан анын ичинде ошол 30 долбоорду жасап баштаганбыз. Эми ошол 30 долбоордун ичинде бир долбоор бар болчу. Ошол концепти боюнча Күздемирдин серверине, келечектин серверине ошол идеясына окшош да баарычы. Бул болсо Чөйрө деген долбоор. Чөйрө деген долбоорду негизи 1 жыл мурун эле башталган. 1 жыл мурун башталып иштеп атканда ал жакта дагы иштеп жүргөнбүз, бирок башка сервер болчу. Аны немеде эмес, Discord'да эмес, OpenLand деген сервер болчу. Анын үстүнө точно ошондой темада Россияда да бар экен, ошол тема место деген комьюнити. Анан негизи эле андай сервер, андай тема баарында эле бар болчу. Мурда DigitalCat болчу. Анан кийин акырын ал тема Twitterге өтүп, анан Facebook'ка өтүп кеткен. Ал жактын баары аябай көп мусор болуп калды. Эми биз кайра дагы бир ушундай жер жасагантабыз. Бул болсо атайын жер. Ошол жерден силерге окшогон, мага окшогон бир нерсе жасайм, бир нерсе үйрөнөм, бир нерсени үйрөтөм дегендер чогулуп бири-бирибизге жардам беребиз да. Анан ошол чөйрөнү биз чыгаралы деп иштеп баштасак, ал Күздемиргенин прям темасы оп окшош экен. Аны ойлоп, хорошо, анда биз кайра дагы бир сервер жасап отурбай, давайте ошол Күздемирге менен чөйрөнү алмаштырып коелу деп сүйлөштүк. Анан ошол кечээ ошону жасап баштаганбыз. Анан ошол жөнүндө бүгүн силерге айтып берем. Мен бир аз презентация даярдап койдум, көрсөтүп берем. Анан ошол презентациядан сурооңор болсо, суроолор бергиле. Анан дальше кетебиз. Анда эмесе. Презентация кыска да. Так, чөйрө ребрендинг деп койдук. Чөйрө бул ошол адамдар жолугушкан, ой пикирлер кайшылашкан жана идеялар ишке ашкан жер. Аны болсо силер чөйрө сайтына кирип окусаңар болот. Биз биякта пока временно жаба турганбыз. Программисттер болсо маяка кирип туруп муну ачып койсоңор, бул жерде мен бүткөндөн кийин ачып коем. Ушул жактан кирип окусаңар болот. Чөйрө деген эмне? Кантип иштейт? Идеясы эмнеде? Бул жакта биз текст аркылуу жакшы түшүндүрүп берели деп жазганбыз. Чөйрөнүн идеясы кандай? Чөйрөнүн принциптери кандай? Бул болсо биз жаратабыз, биз активдүүбүз, бирибизге жардам беребиз. Эми азыр келечектин ичинде эле Жылдыз Академия ичинде болуп аткан процесстер эле да. Просто ошону түшүнүктүү кылып жазганга аракет кылабыз. Анан чөйрөгө болсо кошулуу үчүн атайын бир формулярды толтуруп, анан кошулабыз. То есть эгерде силер бүгүн ошол Күздемиргенин серверине жок болсоңор, анда ал чөйрөгө алмашат, көрсөтөм да. Значит, силер чөйрөгө уже кошула албайсыңар. Чөйрөгө кошулуу үчүн биз сайтыбыз даяр болгондо ошол формулярды толтургандан кийин гана кошула аласыңар. Анан формулярды толтуруп атканда дагы туура толтуруш керек. Примерно азыр көрсөтүп коеюн. Биякта еще в процессе разработки тестовый доменде жазып атабыз. Алды жакта мондай форма болот. Аты жөнүңүздү жазарыңыз керек, email, телефон. Анан мындай 3 select box бар. Ошону алсаңар болот. Мисалы, сиз кимсиз да, кесибиңиз ким? Программист, дизайнер, маркетолог тандасаңар болот. Анан бияктан болсо чөйрөгө эмне үчүн кошуласыз деген суроого жооп бериш керек. Мисалы, идея бар болсо, там компания жасайм. Анткени чөйрө деген бул
айтиге жакыныраак сферада ошого кирип айтиге жардам берип ошол бир стартап жасайбы же компания жасайбы ошол жөнүндө сүйлөшүлгөн темалар болот да. Ошон үчүн силерге как киммин как мыякта мисалы основной специалист программист болсоңор, бирок башка дагы как специализацияны тандап, мисалы мен стартапчы болгум келип атат, менде MVP бар, ошондуктан мен проектиме бир тааныштарды издеп жүрөм да. Мен или бизнесим бар, ошол бизнеске бир кызматкерлерди издеп жүрөм. Или мен инвестормун, мен инвестор болуп башка долбоорлорго акча төлөп берем деп ушинтип өзүңөргө тандап алсаңар болот. Анан биз ошону кийин неме кылабыз да, приложение кылып адамдарды издеп тапканга жасайбыз. Анан уюмдан эмнени күтөсүңөр? Идея издейм, или жардам берем бирөөгө, или долбоор издейм, или ментор издейм, или инвестор издейм, или наоборот ментор болом деп жазышыңар керек. Анан бул жактан өзүңөр жөнүндө или чөйрөгө кандай пайда алып келесиңер мындай жазышыңар керек, жакшыраак приложение кылып. Анан өзүңөр жөнүндө жазышыңар керек. Силер кимсиңер, каяктансыңар, эмне кылып иштейсиңер, кандай тажрыйбаңар бар, ошонун баарын жазып. Мисалы чөйрөгө кандай пайда алып келесиз десе, билбейм деп жазса, значит биз чөйрөгө чакырбайбыз да. Анан өзүңүз жөнүндө дагы жазышыңыз керек. Приложение менен, если кыска болсо, тоже отказ келип калышы мүмкүн. Анан какой-то бир суроолор болсо, суроолор жазасыңар и социалдык сетиңерге шилтеме бересиңер. Анан ошону биз изилдеп туруп, анан чөйрөгө кошобуз. Вот, ошол чөйрө дегенди эми көрсөтүп берейин. Чөйрө деген азыр биз күз демилгени баштагандан кийин күз демилге эми чөйрөгө айланат. То есть күз демилгенин сервери эми чөйрөнүн сервери болуп калат. Ал эми күз демилге болсо уланып кете берет. Бирок ал чөйрөнүн бир долбоору болуп калат да. Эгерде биз мурда баарыбыз серверден жазып баштасак, азыр көрсөтөйүн Discord серверден. Биздин Discord сервер мисалы келечектин Discord сервери ушул, келечектин темалары жазылат. Ошондой сыяктуу эле могул сервер мурда күз демилгенин сервери болчу. Бул жакта жалаң ошол күз демилгеге тиешелүү маалыматтар жазылчу да. Мисалы жаңылыктар чыкса, бул күз демилге жөнүндө жаңылык, только күз демилге жөнүндө. Жолугушуулар болсо, мисалы бул күз демилгенин жолугушуулары. Шилтемелер болсо, бул күз демилгенин шилтемелери да. Эми болсо ошол немелердин баары өзгөрүп, бул сервер баары чөйрөгө айланып калды. Күз демилгенин суроолору бир гана могул каналда болуп, күз демилге каналында. Күз демилге болсо башка долбоорлор сыяктуу эле өзүнчө бир долбоор болуп калды да, чөйрөнүн ичинде. Чөйрө деген долбоор бул жактан өчүп калды. То есть бул жакта өзүнчө чөйрө деген канал жок. Просто целый сервер уже чөйрөгө айланып калды да. Эми ошол жөнүндө дагы презентациядан көрсөтөйүн. То есть мурда бизде Discord'то офис деген болсо, офис деген рубрика категория болсо, ал болсо администрация болуп калды, чөйрөнүн администрациясы. Hallway деген жана жаңы кошулгандар. Бул жакта hallway деп кирчи, жаңы кошулгандар. Ошол болсо кошулду деп неметип калды, алмашып. Жака кошулганда бот жаңы келгенде кошулуп турат. Акыркысы 9 октябрда кирди. Мындан кийин уже киришпейт, анткени биз ал мүмкүнчүлүктү жаап салдык. Мурда баары кире беришчи. Дайджест болсо жаңылыктарга айланды. Ошол чөйрөнүн жаңылыктары чыгып турат, күз демилгенин жаңылыктары менен бирге. Бирок биз уже чөйрө деп сүйлөшүп калабыз. Чөйрөдө ушундай жаңылыктар болуп атат, ушундай долбоорлор иштеп атат, ушундай жолугушуулар болуп атат, ушундай там WordPress жөнүндө үйрөнгөн табыз деген жаңылыктарды биз ушул дайджест жаңылыктар деп чыгарып турат. Ал эми рекордс болсо запистер, жана биз жолугушууда болгон запистер. Мисалы бүгүнкү күндүн записи бул жолугушуулар дегенге чыгат. Ал эми анонстор болсо жарыяга чыгат да. Тоже как бы чөйрөнүн атынан, чөйрөнүн ичинде күз демилгенин атынан дагы бирге. Чөйрөнүн мурда күз демилгенин чаты бар болчу, анткени күз демилге деп рубрикабыз бар болчу. Ал эми болсо чөйрө деп аталып калды. Анын ичинде чат эми баарлашуу болуп калды. Чөйрө деген көбүнчө кыргыз тилинде, кыргызча сүйлөгөндөргө багытталган бир жумуш да. Биз как аналог катары, бир жардамчы катары ушуну жасап атабыз да.
Фидбек болсо рахмат болуп калды. То есть силер эгерде бирөө силерге жардам берсе или силер бирөөнүн ишин жакшы көрсөңөр ошол жака кирип рахматыңарды айтсаңар болот. Аябай чоң рахмат деп. Фото болсо сүрөттөр болуп калды. Бул биз өзгөртүп койдук. Анан бул жака жаңы рубрикалар да кошула баштайт кийинчерээк. Мисалы жардам берем, жардам керек деген рубрикалар. Ал болсо убакыт менен кошулат. Анткени бул өзгөрүүлөр биз азыр интернетке чыгарган жокпуз. Бул биз үчүн гана өзгөрүүлөр болуп атат. Күз Демилгеде иштеп аткан адамдар или Күз Демилгенин ичинде жүргөн адамдар ошолорго ушундай жаңы өзгөрүүлөр болду. Бирок интернетте пока өзгөрүүлөр боло элек. Анан бизде долбоорлордо 30 долбоор бар болчу. Эми ал 30 долбоорду биз ушундай бөлүктөргө бөлдүк. Во-первых, келечек деп өзүнчө чыкты рубрика. Анан келечекте 5 долбоор болот. Келечек digital, IT job, кутуча, умтул заман. Бирок 5 долбоор тең өзүнчө командасы болгондуктан алар өзүнчө иштеп улантып кете берет. Бирок кийин мисалы ошолорго келечек digital жардам берет или бири-бирине жардам берет. Анткени умтул менен заман экөөнүн контенти окшош, экөөтөн YouTube чыгарат. Кутуча болсо веб дизайн жасайт, IT job болсо IT-ге тоже жакыныраак тема. Ошондуктан биз ошол келечек digital брендтин астында, келечектин астында кийин официально жаздырып атканда ушунун астына киргизебиз. Контентчи үй дагы өзүнчө долбоорлор бар болчу, ошолор дагы өзүнчө кетти. Контентчи.com, Кажы Кужу подкаст, Контентчи Space, Кыргызча подкаст, Рекелбеш. Анан булар контентчиде мисалы Жаныбек Мукашев менен азыр Телеграмда сүйлөшүп атсак, аларды баарын чөйрөгө чакырабыз да. Бул эмне үчүн жасалып атат бул өзгөрүүлөр? Анткени биз мындан ары клиенттер менен иштеп атабыз да. Ошол клиенттер менен Телеграмдан иштебей, аларды эми бул жака чакырып чөйрөгө кошуп баштайбыз. Анан алар биз менен аралашып баштайт да. Вот Кыргыз Bridge Global дагы өзүнчө 3 проект менен кетти. Анан калган долбоорлор мындай жалгыз болуп бияқта чыгат да. Ошондо сол жакта мындай болду азыр. Мына долбоорлор, как обычно, командалар иштешет. Келечек, контентчи, Кыргыз Bridge Global. Анан тайпалар пайда болду. Программирование жөнүндө, SMM, дизайн, кыргыз тили жөнүндө жердештердин эми да бияка чыкты тайпаларга. И жарандык аракет дагы бияка тайпаларга чыкты. Архивке как раз чөйрө өзү кетти. Бренд Токтокунов, Көчмөн Кыргыз архивге кетти. Булар уже чөйрөдө эмес, өзүнчө Телеграмдан сүйлөшүүлөр болот да. Анан бул жакта биз да ушундай неме жасап койдук. Кийин немени шерит эткенде Мирадан көрүп алсаңар болот, өзгөрүүлөр кандай болуп атканын. Анан ошо менен бирге бизде Күз Демилге, Башат, анан Күз Демилге Башат командасы бар болчу. Башат команда деп ошо Башат командасы бүт барын организация кылчу. Андан тышкары чөйрөнүн да өзүнүн командасы бар болчу. Эми ошол эки команда бирикти, коллаборация болуп. Эки команда биригип, эми ошол серверди как администрирование кылып турат. Модерация кылып, ар кандай иштерди жасап, ошол серверди дайыш өнүктүрүп, ошол чөйрөнүн темасын дайыш өнүктүрүп, жолугушуулар жасап, Instagram, SMS баарын бирге кылып турушат. Ошо менен бирге Башат командасы Күз Демилге долбоорун дайыш жасап кете берет да, ошо менен бирге. Анткени Күз Демилге бүткөн жок, ал болсо уланат. Уланып кете берет. Бүгүн спринт ревью болбой калды. Анткени биз жетишпей калдык. Ошо WordPress жасап бүткөнгө, бирок 2 жумадан кийин кайра спринт ревью болот. Ошондо кайра WordPress жасап бүткөн үчүн ошол Башат командасы Күз Демилген улантып жарыя жасап жүрө берет чөйрө менен биргеликте. Анан силерге Notion'ду көрсөтөйүн. Notion'да да кандай өзгөрүүлөр болду? Биринчи мына эң биринчи проект бул чөйрө бормой болду. Бул жакка чөйрө командасы документациялар жазып чыккан, кантип чөйрөгө кириш керек, кантип Discordко кириш керек. Мисалы башында жаңы кирип атканда билчү эмессиңер да кантип иштейт экен. Ошолордун баарын биз чөйрө командасы жазып чыкты. Мисалы Discordко кантип кириш керек, каякты басыш керек, эмнени басыш керек, тайпалар эмне, бул хэштегтер эмне деген ошонун баарын документация катары жазып чыкты. Биякта эрежелер да болот, көрсөтмөлөр, суроо жооптор, чөйрө деген эмне, чөйрөнүн Discord'ун эмне айырмаланат, эмне үчүн жака катталыш керек деген кайра берчү суроолорду биз бияка чогултуп турабыз.
Ал эми бул жакта болсо ошол жаңылыктарды жазып, тайпалар жөнүндө ошол группалардын аты кандай, ал эмне кылыш керек, эмнеге жооп берет, кандай долбоорлор бар. Ошонун баары эми чөйрөнүн немесинде болот, Notion'да. Анан сол жакта көргөндөй бизде Notion'да эки Notion бар болчу. Биринчиси Org Notion, бул болсо как раз күздө милгеге арналган Notion'дар. Бунун баары мурда ачык болчу. Мурда кирип, командалар менен таанышып, эмне кылып атат, эмне иш кылып атат, ошолордун баарын көрө алчысыңар. Эми булардын баары жабылды. Только командага эле тиешелүү, башкалар көрө албайт. Неме башкалар көрө алчу болсо, бул өзүнчө неме болчу, открытый доступтагы доменге байланган Notion болчу. Эми булар дагы өзгөрдү, түшүндүрүп берем. Мына мисалы было, мурда болчу күздө эмилген Notion и интернетке чыккан өзүнчө Notion. Эми болсо 3 мындай понятие пайда болот. Биринчи, командада кандайдыр бир секретный информацияларды, бухгалтерия боюнча или там бир какой-то бир акчалар жөнүндө сүйлөшүү болсо, анда командалар өз ара ичинде сүйлөшөт. Анан өз ара ичинде сүйлөшкөндө алар өзлөрүнүн Telegram каналында сүйлөшөт. Өзлөрүнүн Telegram жабык группасы бар. Ошол группада сүйлөшөт. Notion'да дагы, Notion'да, Org'то ошол документацияны ичинде жүргүзүшөт да. Буга доступ жок, только командада эле доступ бар. Ал эми мурдакы мисалы протоколдор, research, там ссылкалар или какой-то бир миролорду бөлүшкүсү келсе, алардын баары эми чөйрөнүн Notion'уна кетет. То есть могул үстүндөгү Notion да бар. Үстүндөгү Notion бул чөйрөгө тиешелүү Notion да. То есть чөйрөнүн серверинде ушуларды ссылка менен берип, бөлүшүп, ачык кылып жарыялап турса болот. Анткени бияк ачык болот. Мисалы могул ссылканы бөлүшүп иштеп кете берсе болот да. Анткени силер как чөйрөнүн концепциясы болсуна бири-бирине жардам берип кетебиз да. Ошондой мисалы Agile командалар Agile менен кантип иштеп атат, WordPress'ти кантип жазып атат, кандай ресерчтөрдү кылды, чтобы биз бири-бирибизге жардам берип батыраак өскөнгө. Секретный информацияларды силер жабык Notion'да, жабык Telegram'да, жабык Trello'до иштеп кете бересиздер. Ал эми мурдакы интернет, веб Notion, интернетке чыккан Notion, алардын баары эми веб-сайт болуп калат да. То есть биз команда катары кичинекей команда менен сүйлөшөбүз, иштеп. Ал эми чөйрөнүн жардамы менен ошолорду жасап аткан иштерибизди чөйрөнүн жардамы менен бири-бирибизге жардам беребиз, бири-бирибизге текшертебиз, команда топтойбуз дальше иштеп баштайбыз. Анан ошол баары даяр болгондо уже интернетке чыгарабыз, сайтка чыгарабыз, анан социалдык сеттерге да. Могул жакта да Мирода да бир көрсөтөйүн деп аткам. Примерно мондай болот да. То есть бизде команда бар. Команданын өзүнүн там Телеграмы бар, или там WhatsApp группасы болот, өзлөрүнүн Notion'у бар, бири-бири менен Zoom сүйлөшөт, бири-бири менен там Trello чыгарат да. Анан кичине сыртка чыкканда чөйрөгө чыгат. Чөйрөнүн да Discord'у бар, Notion'у бар, и чөйрөгө дагы, допустим, Zoom кылса болот. Эгерде силер Zoom кылып атканда Discord'ко чыгарсаңар, баары көрүлөт да. Любой киши келип, как участник боло алат, идеясын айтып. Ошондо байкаш керек. Если силер только команда менен сүйлөшкөнгө келип атса, анда ошол Zoom'дун ссылкасын Telegram канал группаңарга чыгып иштешиңер керек. Ал эми силер башка бирөөлөрдү күтүп атсаңар, или башка бирөөлөргө бир айтайын деп атсаңар, бир маалыматты, жаңылыктарды, ошто башкалар да келип байкасын десеңер, анда чөйрөгө чыгарасыздар да. Ал эми силер баарын бүткөндөн кийин, жок эми биз ошол Zoom'ду там интернетке чыгарабыз десеңер, анда өзүңөрдүн как раз уже сыртындагы интернет болот. Как раз чөйрө ошол команда менен интернеттин ортосундагы бир мындай прослойка да. Жабык социалдык сеть или жабык социалдык клуб десек болот. Ошол клубка кирип иштешебиз деген тема. Кыска экен. Ошондой өзгөрүүлөр болду. Так. Азырынча примерно ушундай. Суроолор барбы? Суроолорго карата жооп берейин. Айпери, саламатсыңбы? Саламатсызбы агай?
Сиз башында көрсөтүп кетпедиңизби чөйрө деген сайтка катталуунучу? Ошол сайтка жанагы Күздемидеги баарыбыз катталабызбы? Ооба. Ошол сайтка баарыңар катталасыңар дагы бир жолу. Анан бирок азыр эмес, ал чөйрөнүн даяр болуп чыкканда, силер менен катары или биз чыгаардын алдында айтабыз, ошол серверде баарыңар катталып чыккыла деп, чтобы биз анан кийин бири-бирибизден оңоюраак издегенге да. Анан кийин катталгандан кийин бизде мындай таанышуу деген неме ачылат, канал ачылат. Анан ошондо ар бирөө өзү жөнүндө таанышып, өзү жөнүндө жазыш керек да. Өзү ким? Мисалы мындай форматта менин атым Азамат, мен ушинтип жардам берем, тиги бул деп жазам. Анан ошол чөйрөгө киргендердин баары өзү жөнүндө жазып чыгат. Анан ошондо биякта кошулганда, мисалы бизге Айнура Бакирова кошулду. Анан Айнура Бакирова ошол таанышуу деген жерине, могул чөйрөдө баарлашуудан мурда таанышуу деген болот, ошол жака жазат. Мен Айнура ушундай келдим чөйрөгө депчи. Анан ошондо биз билебиз, анан келиптир деп. Анан ошол чаттан неметсек болот, кош келипсиң, там кандай жардам керек или допустим биз көрө алабыз да, бизге кайсы адамдар келип атат. Чөйрөгө, конечно, мындай көп немеси бар, тажрыйбасы бар адамдар чакырып баштайбыз. Мисалы азыр чөйрөдө Айдан Өмүрбаева жок, ошол Айдан Өмүрбаева киргенде, ошол кошулганда бияка чыгат Айдан Өмүрбаева депчи. Анан ал таанышууда жазат, мен Айдан Өмүрбаева, ушуну KG там USA Instagram'дан алып барам деп жазат. Анан Айдан айым келиптир деп биз уже билебиз да. Анан ошентип биз чөйрөгө киргендердин баарын таанып баштайбыз. Кандай адам, кантип жардам берге келет, кандай жардам керек. Анан ошого жараша биз долбоорлорго чакырып баштайбыз да. Мисалы Ашарга керек болсо, Ашар болсо жазат, чөйрөчүлөр салам, биз ушинтип краудфандинг проект чыгарып атабыз, пожалуйста, өзүңөрдүн долбоорлор жөнүңөрдү жазып бергиле деп. Или Ашар долбоору азыр жүргөндө эле башка долбоорлорго барып айтат да, силерди ушул Ашарга чыгаралы деп атабыз. Анан ошондо бул жакта 29 эмес, силер каалаган долбоорлор дагы пайда болуп баштайт. Анчүн биздин өзүбүздүн дагы бир алгоритм схемаларыбыз бар. Подавать этесиңер, биякта идея дегенде неме чыгат, группа чыгат, айтасыңар, менде ушундай супер стартап идея бар болчу, ошону жасагым келип атат дейт. Анан если чөйрөнүн администрациясы ошол идея жакшы экен десе, анда биз силерге там долбоор ачып берип, силерге дагы адамдар толтуруп берип баштайбыз. Ошондо чөйрө деген бул нескончаемый бир кете берет да, постоянно жаңы бир идеяларды сунуштап, жаңы адамдар кошулуп, эски адамдар кетип, ушундай сервер болот. Бирок шашпай, азыр башында биз өзүбүзгө эле биринчи түшүнүп алышыбыз керек, чөйрө кантип иштейт. Анан өзүбүз ичара неметип алышыбыз керек да, контентти өзгөртүп, эми силер сүйлөп атканда, мен ушул Күздемилгенин катышуучусумун, келечектин студентимин дебей, мен ушул китепчи долбоорунда иштейм, или мен ушул Кажы-Кужуда иштейм, Кажы-Кужуда стажер болом, биз ушундай подкаст чыгарып атабыз деп кичине бир неме өзгөрүп баштайт да, силердин түшүндүрүп атканыңарчы, мен ушул проекттемин деп. Анан биз ошолорду жакшы үйрөнөбүз. Кийин мисалы спринт ревью болбой, спич тек болуп калат. Ошондо силер өзүңөрдүн проектиңер жөнүндө спич кыласыңар, питчинг. Анан питчинг кылганда ошол жакта инвесторлор да отурган болот. Анткени алар чөйрөгө регистрация атканда как раз алат да, мен инвестор, проект издейм деп. Анан ошолордун алдында зум жолугушуп алабыз. Алар да чөйрөдө болот. Алар менен сүйлөшүп, давайте ушул воскресенье зум жолугушуп, питчинг кылабыз, стартаптарыбызды дейбиз. Хорошо деп туруп, анан жазып аткан долбоорлорду питчинг кылабыз. Анан алар айтат, хорошо, мен силердин долбоорлорго там ишенип, силерге там акча бөлүп берем, силер кааласыңар деп. Ошондой бир жакка жылып барабыз да акырындап. Бирок азыр биз көнүп алышыбыз керек, анткени дагы бир өзгөрүүлөр болду. Светлана кол көтөрөт. Жооп бердиме? Саламатсызбы? Эми команданын күнүмдүк жолугушууларын Zoom'дагы Күздемилгенин YouTube каналына эле жүктөй беребизби же өзүбүзчө канал ачып алып жүктөйбүзбү? Күздемилгенин YouTube каналына да жүктөсөңөр болот.
башында сүйлөшүүлөр болбоду беле биз ушуну жүктөйбүз деп. Анткени күздө марафонду кетип бараткан болот. Бирок ошо менен бирге өзүңөрдүн YouTube каналыңарды ачып, өзүңөрдүн YouTube каналыңарда жүктөп баштасаңар болот. Опять же, темага байланыштуу да. Если силер өзүңөр канал ачып алып, мисалы Устат деп канал ачып жүктөсөңөр, анда ал туура эмес болуп калат да. Анткени Устатка деген Устаттын темасында видеолор чыгыш керек да. Ошондон как будто неме болуп калат да. Конфликт болуп калат. Ошондуктан если силер өзүңөр Instagram, YouTube ачайын десеңер, анда ал жабык YouTube болуш керек, ссылкаларды бөлүшкөнгө. Же болбосо Күз Демилгенин YouTube каналына жүктөгөндө улантып кете берсеңер болот да. Ал процесстер уже бар. Рахмат. Эски адамдар азыр жакта чатта жазып атат, эски адамдар кеткен. Жок, эски адамдар кетпейт, бияк деген неме сервер эмес. Келечекте биз өчүрбөйбүз. Келечекте эсе неактивный болсо өчүп калат го. Бияк деген обучающий сервер эмес. То есть прямой обучающий курс сервер эмес. Эч кандай сабактар деген өтүлбөйт атайын. Бул жакта болсо биз какой-то проекттерди жасап, ошол проекттерди иштетиш үчүн чогула турган адамдарбыз. Мисалы баарыбыздын бир какой-то идеябыз бар. Ошол бири-бирибизге жардам берип, ошол идеяларды өнүктүрүп, продукт катары кылып жасап чыгарсак болот. Албетте ар бир адамдын өзүнүн бир какой-то бир квалификациясы бар, экспертный мнениясы бар, или бизге чөйрөгө эксперттер кошулат. Анан айтып алардан сурайбыз, допустим, сен эксперт экенсиң, давай бизге айтып бербесиң, кантип ушул продукттарды чыгарыш керек деп, ошолор менен сүйлөшүп чыгарып баштайбыз. Или, допустим, бизде Жерене деген долбоор бар, экология жөнүндө. Биз экологиялык эксперттерди чакырып келебиз ошол Жерене долбооруна. Анан ал ошол Жерененин каналынан айтат, биз ушинтип экологдор чакырып келдик, активисттерди. Ошол Жерене долбоору чөйрө менен бирге коллаборация болуп, чөйрөнүн ичинде жолугушуу кылып атабыз деп. Ошентип ар кандай жолугушуулар болуп турат. Эртең менен, түштө, кечинде мага окшогон эксперттер келип, өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп айтып турат. Бирок как курс катары эмес, как жөн эле эксперттик менен сүйлөшүү катары. Ошентип биздин долбоорлорго сүйлөшүүлөрдү жол кылсак болот. Мисалы жөн эле чогулуп WordPress жасайбыз эмес. Вот биз азыр мед жардам жасап атабыз. Силер кандай ойлойтуңар, ошондой мед жардам сервери кандай проектиси кантип иштеш керек эле. Келип биз менен кошо Zoom жолугуш өткөрүп айтып бергиле деп. Или, допустим, китепче долбоор айтат. Биз ушинтип азыр басмакана издеп атабыз. Силер ушул китеп сатып алып атканда, басмакана менен иштеп атканда кандай немелерди өттүңөр эле, биз менен бөлүшкүлө, чогуу сүйлөшөлү деген ушундай Zoom жолугушуулар болуп турат. Максатташ адамдар тобу. Ооба, ошондуктан биз эч кимди чыгарбайбыз, только жаңыларды эле киргизип турабыз да. Бегимай. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Мен бул маалымат берип өтөсүздарбы? Мен биринчи жолу ирет катталып көрүшүм Телеграмга. Бүгүн катталдым азыр. Ошо кичине эмете албай жатам, түшүнбөйчү, кичине маалымат бере кетесиздерби? Бул IT борбор экен, ушунда? Бул примерно жанагындай Telegram группаларга кайсыл Telegram группадан көрдүңүз? Келечектикинде? Жок. Айдана Talk ошол. Айдана Talk. Вот смотрите. Айдана Talk Tech деген бул Telegram страница, ошол жактын страницасы ачык. Баары кирип жазылып окуйлат. Эми болсо, элестеткиле ошондой группа бар, бирок ал жабык да. Ал жака эч ким кире албайт, только тааныштар эле кирет. Тааныштар еще какой-то бир критерий болуш керек да. Алар мисалы өзүн айтыш керек. Мен жардам бере алам. Мен бирдеке иштей алам, мен бирдеке жасай алам, менин бир идеям бар, или мен жардам берим келип жүрөт, или менде идея бар болчу, ошого там стартаперлер издеп жүрөм, или мен айтчы иштеп жүрөм деп бизге ошондой заявка бергенде, анан биз ошолорду киргизебиз да чөйрөгө. Ачылганда, пока ачыла элек, пока жөнүндө гана текшерип атабыз ошонучу. Бирок Айдананын Telegram каналына да кийин шашпай чыгат. То есть бул жак в принципе ачык эле болот. То есть каалаган киши өзүңүздүн эмеңиз экен да агай, анда. Каалаган киши кирип регистрацияны өтө алат, бирок биринчи регистрация кылып өзүнүн данныйларын бериш керек. Биз ошону текшерип, анан байланышып айтабыз. Силер кире аласыңар же кире албайсыңар депчи. Макул, рахмат. Азыр 2 секунд.
только IT нуты дейт. Примерно ошондой башында только IT-ге тиешеси бар адамдар. Бирок ошо менен бирге IT-ге келем или менде бизнесим бар болчу, мага айтишниктер керек деген адамдар менен бириктирүүчү жер. Или, допустим, не только IT, мен силерге азыр көрсөтөм кызыктууларды. Биз азыр 30 долбоор жазып атабыз. Ашар краудфандинг. То есть Ашар краудфандингке биз краудфандинг жасайм деген адамдарды чакырабыз. Тоже бияка келип силерге кандай краудфандинг проект керек эле ошол жөнүндө. Мисалы эркин иш, фриланс жөнүндө. Если силер фриланска кызыгып атсаңар, кантип фриланс жасайм деп атсаңар, ошолорго кирип, чогуу жасаса болот. Же болбосо жердештер, то есть бизде чөйрөдө мамлекеттердин группалары болот, мисалы США, Германия, Россия деп, анан СШАда группаларда адамдар бири менен сураса болот да, ушундай бизде көйгөйлөр бар, ошолор кантип жасасак болот, кантип чыгарсак болот, жана грин карта жөнүндө может страницаларды чогултуш керек деген сүйлөшүүлөр болот. Анан башкалар айтат, менде ушундай идеялар бар, давайте ошондон чогулта коебуз деп. Ошол долбоорлорго тиешеси бар адамдардын баары кирип, катталып, ошол каналдарга кирип сүйлөшүп баштайт да, типа кандай кылабыз, кандай кылбайбыз. Күздө эмилгеч келечек жаңы баштап аткандагы бир момент болот да. Кандай кылып чогуу жасасак болот? Чөйрө ачылгандан кийин келип чогуу жасай аласыңар. Азыр биз как раз чөйрөнүн ичиндеги адамдар менен сүйлөшүп атабыз да. Балким бираз азыр бул жакта интернеттин ичине баары чыгып түшүнбөгөн адамдар келип атат. Силер кириш үчүн биздин күздө эмилге деген инстаграмды ээрчигиле. Реклама кетти. Анан менин көрсөтүп коеюн. Инстаграм күздө эмилге. Ушул инстаграмды ээрчигиле. Анан бул жактан бул инстаграмды ээрчигиле. Биз бул жакта стористерде жазып неметип атабыз, жаңылыктар жазып, ар кандай нерселер чыгарып атабыз. Анан чөйрө запуск болгондо силер көрө аласыңар, биринчилерден болуп кирип, катталып иштеп баштасаңар болот. Дагы суроо бар кимде? Агай кечиресиз, да менде бир суроо жаралып калды да, мүмкүнбү? Айтсам. Болот. Ошо сиздердин инстаграм баракчаңыздарга катталып, өзүбүздүн эмебизди калтырсак, анан иштешеп баштайт экенбиз да, ошондойбу? Жок, силер жөн эле катталып тургула, биз жаңылыктарды чыгарабыз. Анан ошондо силер көрөсүңөр да, биз запуск кылдык деп. Биз запуск кыла элекпиз, азыр ошол запуск кылуу жөнүндө иштер болуп жатат еще. Биз ошол контексттерди жасап атабыз да. Макул, рахмат. Сертификат керек деле. Сертификат деген ал башка тема. Опять же, ошол чөйрөнүн ичине киргенде, анан бирөө жумуш издеп калса, сиз сертификаттарын көрсөтсө болот да, мен ушундай сертификатым бар деп. Или биз кийин фриланс биржаны запуска эткенде ошол жактан профиль ачып, сертификаттарын жүктөп койсоңор болот. Дагы кимде суроо кандай бар? Көп адам чогулуп турабыз бүгүн раз. 130 киши. Чатка жазсаңар, чаттан да жооп берип атам. Күздө менен дейли митингтердин запистери немеде эле жүктөлөт. YouTube каналга да жүктөлөт. Просто жолугушуулар дегенге чыкпай, күздө эмилгенин немесине каналына чыгат да. WhatsApp ачсаңар болот. То есть, если командаңар WhatsApp өтөм десе, WhatsApp ачып, командаңар чогултуп, бат-баттан коммуникация кылып туранга болот. Нургүлгө жооп берип атам. Микрофондорду күйгүзүп, суроо бере берсеңиздер болот. Убакыт бар. Бизге дагы жаңы конок келмек эле. Ол жагы айтабыз. Суроо неме беребиз, мүмкүнчүлүк келдиби? Биздин коногубуз келе элекпи? Агай, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Баарыңарга саламатчылык, кандайсыңар? Менде мындай суроо жаралды. Чөйрөгө өтөт деп атпайсызбы? Уже полностью бул күздө эмилгечи. Ошондо деген күздө эмилге деген инстаграмда гана кийин чөйрө болуп өзгөрүлөбү? Ооба. Инстаграм чөйрө болуп өзгөрүлөт. Анткени чөйрөгө кайра жаңы инстаграм ачып отурбай.
Ошондо бирок Күз Демилгенин долбоорлору, Күз Демилгенин посттору чыгып кете берет. Анткени Күз Демилге бул чөйрөнүн бир долбоору да. Бирок биз кийин чогулуп атканда ошол чөйрөлөр общий собрание болуп атканда общий чогулат чөйрөчүлөр. Эми Күз Демилерге чогулуп атканда Күз Демилердики эле чогулуп калат да. То есть биз бияка чөйрөгө башка адамдарды кошсок, алар Күз Демилгеде эмес болуп калат. Анткени алар марафондо катышпай калды да башындачы. Бирок алар чөйрөдө болуп калышат. Күз Демилге долбоору жанагы азыр Күз Демилгеге чыгып атпайбы, өзүнчө долбоорлор. Ошентип долбоор катары чыгып турат да. Түшүнүктүү, рахмат. Кимде кандай суроолор? Бул аябай пайдалуу долбоор. Биз ошондо бул жака жалаң жаратман бир нерсе жасайм деген адамдарды чогултабыз. Ошол эле курстарды бүткөн, ошол эле компанияларды ачкан, мисалы өткөндө ЖЭАда жолугушуу болбоду, бизнесмендер Новотелде. Алар чогулушуп, какой-то идеяларын айтышып, бири-бирине жардам берди да. А биз болсо ошону онлайндан чогултабыз. Facebook'tan алып келебиз, Twitter'den, Instagram'dan алып келебиз, Telegram'dan ошол жактан жараткан адамды алып келебиз. Анан бул жактан сүйлөшүп баштайбыз. Силердин проекттериңерде кандай жардам керек, или биздин проекттерге кандай жардам керек, анан бири-бирибиз менен жасап баштайбыз, жардамдашыпчы. Анан кокусунан бир чоң бир какой-то бир проблема болуп калса Кыргызстанда, опять же биз уже бизде чоң коммуникациялар даяр болуп калган болот, и биз бат эле ошол проектти жасап койгонго мүмкүнчүлүгүбүз жетет да. Ооба, курс бүткөндөн кийин деле уланып кете берет. Как раз ошол үчүн азыр жазып атабыз. Азыр чөйрөнү чыгара элекпиз, бирок Күз Демилгенин ичин алмаштырып койдук, чтобы Күз Демилге бүткөндөн кийин, проекттер бүткөндөн кийин уже мен проектти бүттүм, чарчадым, эс алайын, курс сабагым бүтөйүн, стажировка кетейин, жумушума кетейин деп адамдар проекттерден чыгып кетип баштаса болот. Ошондой проекттерден чыкты дегенде Telegram каналдардан чыгып, анда Notion Trello'лорго доступчок болуп калат. Анан алар өз иштерин жасап кете берет. А биз болсо ошол командага чөйрөнүн ичинен жаңы адамдарды кошуп, мисалы өткөндө айтып атпадым беле, ошол долбоорлордо уже командалар бар болчу депчи. Ошолорду азыр акырындан бириктирип атабыз. Мисалы Кажы-Кужудагылар уже бирикти акырындап, контентчилерчи. Эми биз болсо, мисалы мед жардамда аябай көп адамдар бар. Ошол эле медиктер, немелер, волонтерлор, ошолорду чөйрөгө алып келип, алар менен биргеликте мед жардамды жасап баштайбыз. Анан башка адамдар чогулуп баштайбыз. Ошол эле мисалы кыргызча психология долбоору болуп атат, психологдордун группасы бар өзүнчө, биздин өзүнчө группабыз бар. Эми аларды да бириктирип, давайте ушул жакта чогулуп, ошол кыргызча психологияны кантип өнүктүрсөк болот. Же болбосо кыргыз тилине тиешелүү долбоорлор бар, Тил Ордо деген. Анан ошол жактан келип, мисалы башка тилге байланыштуу проекттерден адамдарын чакырып келип айтабыз, давайте ошол тил ортосунда болуп аткан көйгөйлөрдү сүйлөшүп алалы, ошо зумду жолугушуулар кылабыз да. Чогулуп, мынтип эксперттер талдап баштайбыз да, кантип өзгөртүшүбүз керек, чтобы ошол проект, ошол көйгөй чечилиш үчүн. Ошентип экологиялык, социалдык, саясий проблемаларды ушул зумдон жолугушуп, эксперттер сүйлөшөт. Анан биз болсо айтишниктер көрүп алып, эксперттер ушинтип сүйлөшөт турбай, ушундай идеялар бар турбай, давайте ошону как IT решение катары жасай коебуз деп жасайбыз да. Ооба, кийин как раз ошонун ичинде, мисалы чөйрөнүн ичинде хакатондорду организовать этсек болот, давайте ошо хакатон кылабыз, или давайте какой-то бир иштерди жасайбыз деп сүйлөшүп, чөйрөнүн администрациясы менен биргеликте ошондой идеяларды жасасак болот да. Ошол эле Күз Демилгени, допустим, бир жылда бир өткөртүрсөк болот да. Азыр бүткөндөн кийин экинчисин эмдиги жылы өткөрсөк болот, жаңы адамдар менен. Анда силердин баарыңар анда кайра ошол Күз Демилгенин экинчи немесине ментор болуп каласыздар да. Анда силер ментор болуп кирип айтасыздар, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп баарын айтып түшүндүрүп берип турасыңар да. Ошол немелергечи, ошол долбоорлор бар, ошолорго кирип мындай кыласыңар деп бири-бирибизге ментор болуп, ушинтип биздин немебиз көбөйүп кете берет да. Күчүбүз. Анан бул долбоор как бы баарыбыздыкы болгондуктан, то есть бул менин гана долбоорум эмес, бул чөйрөчүлөрдүн долбоору, ошол биз биргеликте ушул чөйрөнү жасайбыз да. Биргеликте баарыбыз чогулуп алып жасайбыз. Анан ошондуктан бул эч кандай саясий или бир немеге көз карандысыз бир жер болот. Бизди эч ким багынтып албайт, анткени биз эркин жашайбыз, биз айтишникпиз деген темада.
Ай, саламатсызбы, кечиресиз, мен Омонко ссылканы жөнөтүп койгом, только билбейм да кирдиби кирбедиби. Ал эгер кирген болсо мага жазса керек, мен сразу сизге кабарын берип коем. Эгер кире албай калсам деп өзүбүз баягы сүйлөшкөн эле форматта. Бул жолу ушуну улантып берсек керек. Рахмат. Так, архитектура группасы барбы дейт. Архитектура группасы азырынча жок. Бирок архитектурага кызыккандар келип айтса, бизге архитектура группасын ачып берилечи, бизде ушунча адам болуп атат. Архитектура жөнүндө жасайбыз десе, хорошо деп группа ачып берип коебуз. Ушинтип ар кайсы темадагы группалар ачылат. Жаныбек менен чогуу иштейбизби дейт. Чогуу иштейбиз. Биз уже иштеп атабыз. Просто Жаныбекти дагы ошол серверге кошуп, ал дагы баарын көрүп баштайт. Кайсыл жакта эмне долбоорлор болуп атканын. Дагы кандай суроолор? Агай, саламатсызбы? Дагы жол. Менде бир сунуш бар эле, агай. Батам. Ушул чөйрө долбоорунун офлайн проекттерин деле кылсак кандай болот? Мисалы, бир адамдан бир китеп деген проектти билесиз, ушундай пропаганда болуп кетти. Ошол сыяктуу китеп тойлору өттү. Эми биз онлайн кылып атабыз, бирок региондорго чыгып, жаштардын, кызыккандардын алдына барып китеп той сыяктуу IT тойлорду, мисалы региондо да Бишкекте болуп атат, бирок региондорго чыгып кылсак жакшы болмок да. Эми финансовый өзүбүз неме эптеп кетсек болот да бул проект менен. Себеби чөйрөдө бардык тараптан, бардык региондордон досторубуз бар, балким ошолор жака барып анан жол кире тапсак, ушундай проекттерди региондордун өзүнө барып оффлайндарды кылсак кандай болот? Ушул чөйрө мененби балким? Абдан сонун эле аман. Точно ушундай долбоорлор жасаш үчүн биз ушул чөйрөнү жасап атабыз. Анткени бир адамдын бир китеп деген долбоор бизге да келген Германияга, анан Кыргыз Network академиялык уюмунун адамдары менен кошо биз да ошол китептерге акча чогултканбыз. Биз китеп жиберген эмеспиз, анткени Германиядан китеп жибергенден көрө акча берип антияктан сатып алып ушундай бир тема болгон да. Анан бизде уже ошондой долбоорлор бар. Бизде деген мисалы Кыргызстан онлайн деген долбоор бар. Ал болсо бүт региондордун ичинде телеграм группалары бар да. Ошол телеграм группалар аркылуу алар менен байланышсак болот. Допустим, бизде жердештер деген группа бар. То есть чөйрөгө кирген соң силер адам башка чет өлкөдө жашаган адамдарга уже контакт чыгып калат да. Аларга кирип эле биз ушундай IT той өткөргөн атабыз, эле биз бир адамдын бир китеп долбоорун өткөрүп атабыз. Ошону мисалы кантип өнүктүрсөк болот, кантип үйрөткө жардам берсек болот. Анткени алар или биз ошондой адамдарды издейбиз да, бирок таппайбыз. Анткени биз алыс жакта жашайбыз. Силер Кыргызстанда бири-бириңер баттактан жолугуп сүйлөшүп турасыздар да. Анан биз ошол чөйрөнүн ичинен жазып баштайбыз. Менде ушундай идея бар, давайте ушинтип кылабыз дегенде айтат. Хорошо, давай Zoom жолугушуу кыла калабыз деп анан объявлять этет. Анан баары кирип Zoom жолугушуна отуруп чечип алат да. Анткени андай долбоор көп. Ашар долбоору бар. Ашар долбоор аркылуу демелер чогултса болот. Иши кызыктуу долбоорлор аябай көп. Ошол долбоорлорго эми жолугуп ушундай идеялар айтып, жаратман идеяны айтып туруш керек. Эч кимди мындай басынтпай, теңме тең да. Анан как раз мына Эламан азыр Эламан мырза кызыгып атат. Все, Эламан мырзаны чөйрөгө чакырабыз да, анан Эламан мырза өзүнүн идеясын айтат. Мен ушундай WordPress билем, менде ушундай IT той болуп атат. IT жөнүндө тойлор кылып атам. Мына дейбиз, кандай кантип кылсам болот дейт. Анан биз айтабыз, мына биякта бизде ушундай группа бар, ушул жака барсаң жардам берет. Эле тигил группа бар, ошол жака барып жардам болгонго тийип чогуу отуруп жасай коебуз да. Ошол үчүн как раз ушул иштер даярдалып атат да. Ооба, бул бир адамдын бир китептин сайты бар, бирок биз деген сайтка чыкчу жердин ортосундагы сүйлөшүү да. Мисалы, силер бир проект ойлоп чыксаңар, ошого бир тааныш адамдарды табышыңар керек, ошол командага чогултуш үчүнчү. Бирок силер билбейсиңер да. Ошон үчүн силер биринчи ошол тааныш адамдарды табыш керек да, ошол проект жасай турган. Анан ошол адамдар менен биргеликте иштеп баштайсыңар. Анан бүткөндөн кийин уже сайты чыгабы, ал уже башка сөз да, эле оффлайндан жолугабы. Анан ошол долбоор аркылуу барып оффлайн жолугуп эле да башка иштер жасаса болот. Ооба, жакшы болмок ушул айтини региондордо оффлайн пропаганда кылуу
тармагына кошулсам жакшы болмокчу үйрөнүү. Так, Еламан, сиз бүгүн неме мастер-класс өттүңүз, анда сизди эксклюзивно ссылка жиберип коеюн. Ким аркылуу жиберип коеюн? Түз эле чатка жиберип койсоңуз деле болот, личкасына же мага жөнөтсөңүз мен ага жөнөтүп коем. Все, анда мен Рахмат чоң, ал өзү да кызыгып жаткан, атайын сизден да тажрыйба алабыз, мотивация алабыз деп отурган болчу. все, анда Еламан мырзага эксклюзивно бир ссылка кетет. Приглашение. Дагы кандай суроолор бар? Ушинтип биз немелерге түшүндүрүп беребиз да, кызыккандаргачы. Анткени биз жасап бүткөндөн кийин уже жолугушууларды өткөрүп, адамдарга чогултуп айтып, презентациялар жасап, жакшынакай презентациялар кылып айтып беребиз. Ушундай нерсе жасап атабыз, кошулгула жараткан адамдар, анан чогулуп да бир кандай идеялар жасайбыз деп жиберебиз. Анан ошолор регистрациядан өтүп кирет, анан биз дальше иштеп баштайбыз. Так, кимде дагы кандай суроо? Все, мен Олжо агайга жиберип койдум ссылка. IT-ге кош келиңиздер. Ya, жиберип койдум. Суроо берейин. Так, айтып берем. Мүмкүн Азамат агайга суроолоруңар бар, долбоорлор боюнча суроолор бар. Ошол жактарга өтөрсөк болобу, Азамат агай? Ооба, долбоорлор жөнүндө айтмакчы, кимдин эгерде презентациясы даяр болсо, бирок эч ким бүгүн колун көтөргөн жок. Эч кимдики даяр эмес окшойт. Вдруг кимдики бирөө даяр болуп калса, силерге убакыт бөлүп беребиз, айтсаңар болот, колуңар көтөрүп. Болбосо, өзүңөр долбооруңар жөнүндө суроо берсеңер болот. Как раз биякта да көп адамдар бар экен, угуп калышат эмне жөнүндө долбоор экен. Или личный бир суроолор болсо тоже бере бергиле. Германияга антип кетсем болот деген сыяктуу. Саламатсызбы агай, суроо берсе болобу? Вот. Вот IT жоптон биздин командабыз менен иштеп атканчы дедлайн жок го биздечи, биз акырын анан ичинде вот сайт өзү кыргызча болуп, вот именно хабар сыяктуу кылган атпайбызбы? Ошондо полностью содержание кыргызча болуш керекпи или орусча деле ссылкаларды кошуп койсок болобу? Потому что бүт баарын которгондо анын кичине оор болуп калат го. Если өзү сайт кыргызча болуп, вот кирип вопростор берип атканда бүт баары кыргызча барып которуш керекпи же ссылка коюп койсок болобу? Жок, силер хабарды полностью кыргызча которуп киргизгендин кереги жок. Силер ошол платформанын өзүндө жасайсыңар. То есть адамдар келип суроон бере тургандай кылып, анан бир 5-10 чакта эле суроо киргизип койсоңор болот временно. Анан башкалар уже кирип суроолорун берип баштайт. Допустим, бүгүн Еламан сонун WordPress жөнүндө айтып берди. Бирок проблема деген адамдар аны бир жолу көрүп уккандан кийин уже WordPress эксперт болбойт да. Аны жазып атканда суроолор пайда болуп баштайт да, типа мен шаблонду качать эттим, бирок установка кыла албай атам. Кантип кылам деген суроо пайда болот. Анан аны мен билем, Еламан мырза билет, экөөбүз бирөөбүз кирип, силер шаблонду установка кылуу үчүн немени деген шаблонду бул жакка ыргытып, анан активацияны башыш керек дейт да. Анан силер ошону кылып көрөсүңөр, анан эсте окшошсо, суроо жооп туура дейт. Ошондо биздин эксперттик жоопторубуз туура болот. Башка бирөөлөр дагы жооп берип кете берет да, жок андай эмес, мындай кылса болот деп. Ошондой сыяктуу IT жөнүндө любой суроону берип баштаса болот да. Stack Overflow сыяктуу болот ошондо. Мисалы jQuery'ни кантип кошуш керек, или jQuery'de анимацияны кантип жасаш керек, или CSS'де бэкграундду кантип коет, или там Flexbox'ты 4 блок кылып кантип жасаш керек деп кыргызча сурайт. Анан башкалар кыргызча жооп берип кете берет да, коддордун примерлерин көрсөтүп, или могул жакта документацияны көрсөтүп, тигин кылсаң мынсың болот деп. Анан ошондой база толгондон кийин
кайра кайталанган суроолор уже берилбей калат да. Анткени бирөө суроо берсе айтасың, андай суроого жооп берилген, просто поиск кылып көр депчи. Анан эле адамдар Google'дан поиск кылса, мисалы jQuery кантип иштетет деп кыргызча сураса, биздин сайттан чыгат. jQuery мынтип иштетет деп. Деп анан уже ответин көрүп алат да, ошентип база чогулуп баштайт. Ошон үчүн силер ошол платформаны эле кыргызча которушуңар керек. Мындай типа, бул платформа силерге IT жооп берет. Силер эгерде сурооңор болсо, могул жашыл кнопканы баскыла деген сыяктуу. Окей, только вот кыргызча айтишниктерди тартыш керек турабы? Бизде бар уже айтишник. Бизде азыр могул жакта 120 киши отурат. 120 кишинин бир 20сы уже токшо эксперт, а башкалары пока билбейт. Анан ошол башкалары одинаковый бир суроолорду бере беришет да, типа кантип Discordко кирет дегенчи, или Discord деген эмне дегенде бирөө жооп берет. Discord деген ушундай сервер, теги бул кантип кирет дегенде мынтип кирет деп жооп бере беребиз да. Биз уже билебиз бир нерсеничи. Просто мисалы ошол суроолорду биринчи чогултуш керек, анан биз жооп беребиз. Бизде аудитория көп. Бирибизге айтып баштайбыз, ошол суроо уже 100 000 жолу берилип атат деп, муяка барсаң уже аякта жооп берип баштады. Окей, рахмат агай. Вот, айтып атпайбы Рената, ал жакта андай суроолор келечекте жайнайт. Вот ошол проблема да, келечекте суроолор көп, силер аларга жооп бересиңер. Бирок аны башкалар билбейт. Келечекте өзүнүн ичинде эле билип калат. А башка айтини үйрөнөм деген бизде мамлекетте көп. Бизде вообще миллион деген 5-6 миллион, бирок ошону биз миллиону бир айтишник болом десе, кандай ошол суроолор канча көп да. Ошон үчүн биз мындай ачык бир платформа жасап коюшубуз керек да. Адамдар суроо берип, жооп ала турган. Вот, айпери кол көтөрүп атат. Агай, менде да бир суроо болуп атат, кечиресиз. Эмечи, сиз жана айтып кетпедиңизби, басмаканаларды кантип тартабыз деген суроолорго жооп бере турчу кишилер келет депчи. Азыркы учурда басмаканаларды өзүбүзгө кантип тартабыз? Бизге азыркы учурда керек болуп жатпайбы? Ошол маселени эгер басмаканалар макул болбой койсо, биздин долбоорубуз ишке ашпай калабы деген дагы суроолор жаралып жатат да. Кызыктуу суроо экен. Анда мен ошого бир тоже объявление жаза кетейин. Биз азыр айпери, мен анан Гулира болуп үчөөбүз бир проектти 3 эле киши. Сонун бир долбоор жасап атабыз. Китепчи деген онлайн китепкана. Ал жактан жөн эле китепти сатып албастан, ал китептин электронный версиясын сатып алса болот, арзаныраак кылып. Анан аудио версиясын сатып алса болот да, тоже арзаныраак кылып. Анан ошону жанагы биз угуп жүрөбүз го, Litres сыяктуу или там башка телефонуна жүктөп алып, аудио китеп угуп кете бересиң кыргызча. Биринчиден ошол проект жасаш үчүн эми бизге китеп керек болуп атат. Ошону аудио электрондук форматын, анан аудио формат кылып туруп сатканга, ал үчүн авторские права керек экен. Ошол авторские права билиш үчүн эми бизге басмакана керек болуп атат. Ошол кимде ким басмакана билсе или таанышы болсо, ошол басмаканада или басмаканасы уже болсо, пожалуйста, мага же айпериге жазгыла, биз байланышып, давайте чогуу жасап көрөбүз деп сунуштайбыз. Анан ошол иштеп кетсе, ошол 2-3 китеп иштеп кетсе, анда биз өзүбүз ошол акчаны чогултуп, китепти которуп, автор менен сүйлөшкөн бул чоң процесс. Ошонун кыргызчасын китебин чыгарабыз, аудио форматын чыгарабыз, электрондук форматын чыгарабыз да. Жыргал баары китеп окубай эле, наушник кийип алып, китеп окуп кете бересиң. Кыргызча. Сонун болот. Ошон үчүн, пожалуйста, бизге керексиңер. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен ошо Улуу тоолор басмаканасында иштейм. Эгер кандайдыр бир жардам керек болсо, айтсаңыздар болот. Менен бизге аябай жардам керек. Бизге балким ошо жетекчилери менен сиздерди тааныштырып кое алам деген. Всё, мына айпер жакшы суроо берди. Абидин да биздин серверде бар. Абидин менен байланышып, неметели жетекчилер менен байланышка чыгып, авторлуктарды чечип иштеп баштайлы. Агай, сонун болмок, сонун болду. Басмакана типография. Бирок типография. Басмакана кыргызча кандай? Типография. Издательство. Вот, жок. Типография деген газеталар чыгарат, а издательство китептер чыгарат. Вот. Кимде дагы кандай суроо бар? Реклама жакшы болду. Дагы бир реклама айта кетейин, суроолор жок болсо.
Бизде Кажы Кужу деген подкаст бар. Көбүңөр уксаңар керек. Ошого команда чогулган, эми бизге көп подкаст чыгып турат. Өткөн жумада или кечээ чет өлкөдө жашаган биздин бир Илимпос эжебиз бар, Махабат Садырбек деген. Ошону менен подкаст жаздырабыз. Пожалуйста, ошол подкастты угуп, кимде iPhone болсо, Apple подкастка барып, бизге 5 звездочка коюп, ревью жазып койгулачы, суранычы, а то биздин подкастты башкалар таппай атат. Өлө керек болот ошол нерсе. Ким биздин серверде болсо, пожалуйста, бизде неме бар, Кажы Кужу жыбырсар, Notion'га шилтеме бар, ошол жака атыңарды жазып койгулат. Гүлшан Сүлеймен. Саламатсызбы, Гүлшан? Только iPhone барлар, анткени Android'де отзыв калтырбайт экен. Apple подкастта эле калтырат экен. А так, неме Android'дан да уксаңар болот. Биздин Кажы Кужу Instagramга киргиле. Ошол жакта кантип iPhone или кантип Android'га подкаст жүктөп алып, офлайн укса болот деген темалар бар. Кирип угуп, көңүлөрдү ачып калган. Жарандык аракетти сурап атат. Жарандык аракетти бул жактан түшүндүрө албайм го, кечиресиз. Жарандык аракет бир аз секретный проект. Же болбосо iPhone'у бар тааныштар издеп, iPhone'у алып, ошол жака подкаст ревью дегенде кирип, жакшы ревьюлар жазып кетти да, кыргызча, чоң, узун. Эле кыска да болот. Поддержите отечественный продукт дегендей. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Жок, подкаст жөнүндө да бир жолу айтып коюңузчу. Айтып коем. Каяка кирип эмне кылыш керек да, Махабат менен эжекем да. Кажы Кужу деген Instagram бар. Бизде биринчи. Баарына жиберип коеюн. Анан ошол жакта кантип iPhone'дон жүктөп алса деген видео бар. Ушуну көрсөңөр болот, кантип iPhone'га жүктөп алса болот деп. Анан ошол жактан кантип Android'га жүктөп алса болот деген видеону көрсөңөр болот. Анан бул биздин подкаст. Аны болсо Apple подкасттан уксаңар болот, Google подкасттан, Spotify'дан, Castbox'тан подкаст угуп көрүлөк болсо, ушунун бирөөсүн качать этип угасыңар. Анан ичинде подкаст деген чыгат, мына Махабат Садырбек 41 мүнөт. Махабат эжек операцияны айтып берген. Бияқта мисалы демелер чыгып атат азыр. Мукташ адамдарга эң биринчи билим керек деген мисалы үзүндү бар. Же болбосо ретрит жөнүндө. Анан стористерде көрсөңөр, стористерде жакшы немелер чыгып атат. Бактылуулук деген эмне деген сыяктуу. Андан кызыктуу подкаст. Андан башка да көп подкасттар. Рахмат агай. Так, Олжо агай биздин конок жок агай бүгүн. Азамат ага жок окшойт. Мен иштерибиз чыгып калган, за границада конок болчу. Мен 2 жолу да чакырып окшойбуз. Өзүңүздүн программаңыз менен эгер бүтүрө берсек деле болот. Суроолор жок болсо. Ооба, 1 саат болду сүйлөшкөнүбүзгө. Эгерде суроолор болсо, уялбай берип алгыла. Биякта биздин темага жоктор да кирип алыптыр. Болбосо биз өзүбүздүн ишибизди улантабыз дагы. Анан жакынкы 2-3 жумада Instagram, интернетке чыга баштайт биздин жасап аткан иштер. Анан дагы 1-2 айдан кийин телевизорго чыга баштайт. Анан жаңылыктар түрмөгүнөн көрүп алсаңар болот. Ооба, Алтынбек, Zoom менен жастырам. Мен Zoom менен жастырам, Жаныбек неме студиядан жастырат, контентчи спейсте. Эко отуруп магнитский микрофону менен. Менде микрофон бар болчу мындай.
сайын сатып алгам. Бирок аны мен чото иштетип атам. Көчмөн кыргыз деп мен да бияктагы мекендештерге барып жаздырайын деп аткам. 2-3 oyun жаздыргам, Акак Сыргак кызы менен жаздыргам, Дастан менен. Бирок бияктан бир жактан экинчи жакка барыш кичине кыйыныраак болуп калды. Бүгүнкү главный конок Азамат агайыбыз Мерим ошол. Так что главный коноктор уже төрдө отурушат. Айтитой уланып жатат. Аштан жедиңер, шорподон ичтиңер. Эми да ырдасак болот. Азыр карап көрөйүн, бизде бир студентибиз кошулган болсо суранат болчу, мырда берсин деп. Ал да за границада жүргөн студент. Жакшы. Махабат эже казак китеби жөнүндө, казак кызынын өмүр баяны жөнүндө китеби жөнүндө ошол подкасттан да уксаңар болот, ал жактан да сүйлөшкөнбүз. Эт чыгат болду азыр. Ада биз кыргыздар ушу күнө элек да баягы тойго эмес мындай эле жолуп сүйлөшсөк болобу, деп эле. Ким жакшы ырдайт деп коет. Орион группасына Кыргызстандын мындай Золотой голос, Евразийский голос Алмаз деген мырза кошулган болчу. Өткөндө бизде ориентационный сабакка кирген. Ал жерден Тимур жөнөтүптүр, ага кирип туруп мындай фидбек алам деп. Алмаз Истанбаев деген агайыбыз бар. Көрүп калсаңар саламын берип коелу. Аябай белгилүү киши. Өткөндө мен силерге видеону жөнөтсөм керек эле, кайсы бир Summer Challenge-тарына. Ошонун ученик деп атты эле го, Кыргызстан жөнүндө. Ал болсо ошонун учители да, мындайча айтканда. Көрдүңөрбү кандай деген адамдар айтиге кызыгып жүрүшөт. Сонун анара ырдайм дейт го. Кол көтөрүп. Саламатсызбы. Оотам. Подкаст тууралуу бизде азыр баардыгыбыз тең көбүнчөбүз үйрөнчүктөр болуп атабыз да. Анан кээ бирлерибиз иштегенге байланыштуу баягы убакыт талаптарыбыз видеолорду көргөнгө азыраак болуп калып атат да. Анан сабактардан бизге аябай пайдалуу MDN Web Docs же болбосо ар кандай ушундай эмелерден бизге баягы шпаргалка сыяктуу эмелерди берип атышат да. Ошолорду элементарно телефондон жолдон кетип баратканда көргөндө дагы мындай чайпалып башка кирбейт экен да. Анан ушул нерселерди кызыктуу кыргызча кылып, тегтерди ошол эле же болбосо ошол эле JavaScript тил жөнүндө же CSS тил жөнүндө кыргызча подкаст кылып чыгара аласызбы деген бир сунуш десем жаңылбайм го. Бизге абдан жакшы болмок да бул нерсе. Жокко эсе экен да, мен издеп көрдүм бир сыйра бөт эмелерден. Анан көбүнчө Мирлан агайдын сабактарын аудиосун телефонго жүктөп алып эле ошону эле уга берем да. Анан үйгө келип убакыт болгондо видеону көргөндө кирип атат да информациялар. Эң чоң сунуш негизи эле ар бир ушул жакта болуп тургандардын мен точно уверенмин өзүнүн бир кандайдыр уникалдуу способностьтери бар. Ошол способностьтер менен силер подкаст аркылуу бөлүшүп башкаларды үйрөтсөңөр болот. Ошондуктан эгерде сизде ушундай идея болсо, сиз ошону дальше неметип өзүңүз подкаст жазганды аракет кылып койсоңуз болот. Бизде да бир долбоор бар, кыргызча подкаст деген. Ал жакта Айзада Бирназарова уже Инстаграмды алып барып атат. Ошол Инстаграмга жазылсаңар дагы кыргызча подкаст кантип монтаждаш керек, кантип немелерди чыгарыш керек, каяктан жаздырыш керек, ошолор жөнүндө чыгып турат. Анан ал жака дагы башка подкастерлер келет, ошолор менен башкалардын тажрыйбасын сурасак болот. Иш кылып подкаст индустриясы азыр аябай өнүгүп атат. Анан кимде идея болсо подкаст жазсам деген, пожалуйста, идеяңар сунуштуп жаздырып баштасаңар болот. Менде уже подкаст бар, Кажы Кужу деген. Дагы экинчи подкаст жазганга убактым жок. Бизде да бир Лондондо бир бала бар. Ошол вроде IT жөнүндө жаздырам деп аткан. Эми бирок силер как раз жанагындай технологиялар жөнүндө
жаздырып көрсөңөр болот. Почему жок? Түшүнүктүү, рахмат агай. Анар эже, силердин долбооруңар международный интернационалга ошон үчүн ошол жерден Оняк Движняк Limited деп бир компанияны ачып, ошол жерде интернетте аябай көп подкасттардын текстовый расшифровкасы да бар да. Мен көп окуучумун эле, потому что англисче укканда көп түшүнбөсөң деле, по крайней мере, текст окуп туруп түшүнө аласың. Алардын темалары да сонун, разный, абсолютно разный темаларга сүйлөшөт. Анан форматтарын издеш керек да. Анткени ар бир подкасттын бир фишкасы болуш керек, же бир ведущий өзү фишка болот, болбосо тематикасы фишка болот деген эле нерсе да. Анан ушу кызыккан адамдар көп, кызыгып уккандар андан да көп болсо керек. Түшүндүм. Чоң рахмат агай. Ооба. Сизге рахмат жаңы Нараза. Абдан сонун идея бердиңиз. Чоң рахмат. Ошол. Так, анда эмесе биздин жолугушуубуз ушу менен аяктады. Чатта жакшы сүйлөшүүлөр болду. Баарыңарга чоң рахмат. Эми болсо чөйрөчүлөр деп жүрөлү. Анан уганталы жумуштарыбызды WordPress'ти үйрөнүп алдыңар. Сайттарыңарды дагы жасагыла. Эмдиги жумада жолугуп, чогуу жасайбыз, келип иштеп аткандарды. Угантабыз биздин иштерибизди. Рахмат чоң Азамат агай, алтындай убактыңызды бөлүп бергениңизге. Ооба, бүгүнкү сабакта жолугушуу да сонун болду. Мен эми буюрса эмки спринт ревьюда аябай жакшы сайттарды көрөбүз деп үмүттө отурабыз. Ошол жерде бир жума мурун мен ажиотаж создавать этем. Элдин баарын чакырып келем айтчытайга, так что жакшыраак даярдангыла. Ырчыларды деле чакырып келебиз. Анда сүйлөштүк. Жакшы тургула.